Саламатсыздарбы, Супер KG порталынын жалпы көрүүчүлөрү бүгүн бизде конокто азыркы тапта интернет желесинде интернет айдыңында кыргызча эмес чет тилде ырдап белгилүү болуп жаткан учур десем болот, бир түндө атактуулукту багындырып жаткан айымыбыз менен бүгүн маек кылабыз. Бүгүн бизде конокто Бегим айым. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздөрбү? Алгач мындай суроо берейинчи. Бир түндө эле белгилүү болуп кеттиңиз, дүң болдуңуз. Ошол туурасында айтсаңыз, кандай сезимдер? Эми сезимдерди сөз менен айтып жеткире албасак керек, бирок сезимдер аябай жакшы, аябай мындай азыркы убакта ичимде бир кубанычым, бир башкача сезимдерим ушу ичиме батпай турган убак, азыр чын айтканда. Анан ачыгын айтканда мынчалык болуп кетеримди күткөн эмесмин. Чын мен баягы кечинде эчтеке болбой эле уктап, эртең менен турсам эле ушундай дүңгүрөп эле элдин баары чалып башташты эртең туугандарым, подружкаларым. Бегим ай ушинткен турбайсыңбы, каяка барып ырдадың, эмне, мынтип анан мурун эле ушинтпейт белең дегендер да болду. Анан эми айттым, түшүндүрүп, айылда жүрдүм. Ушундай болуп калды. Анан кечинде баягы күтүлбөгөн жерден эле жөн эле кызыбызды ойнотуп келели эле паркка барып калдык. Ынтымак паркына бардык. Анан барсак эле караоке ачып коюшкан турбайбы. Аны мен деле билчү эмесмин. 4 жылдан бери айылда жүрдүм, апамдын жанында. Анан бул сиңдим айтып калды, бир тууган агамдын кызы. Анан ошол айтып калды, Бегим айже, көптөн бери ырдаганыңызды уга элекпиз, жүрүңүз ырдап бербейсизби деп калды. Анан апей биякта кандайча караоке бар бекен десем эле, ооба бар деди. Анан анда макул жаранда барып көрөлү десем эле, как раз биз келе атсак, кетели деп атсак эле неметип калдырып. Балдардын ырдаган үндөрүн угуп калдык да. Анан могу боз үйдү ырдап атышат окшойт деп калды. Анан могу биякта стадион кылып жасап коюшкан турбай, сонун кылып коюптур десем эле, жүрүңүз эже барып көрбөйлү деди. Анан барып, эми баягы сиңдимдин шагында сындыргын келбейт, суранычын баягы четке каккын келбейт да. Анан макул деп бардык. Анан сурадым, тиги бала отурупту, диджей бала. Анан саламатсызбы деп эле сурасам эле ушундай 150 сом деди. Анан макул десем, анан алдымда бир бала ырдады. Анан мындан кийин ырдай бериңиз деди. Анан баягы адам деген ушундай экенбиз да, башында баягы кебетеге карап, кийимге карап мамиле кылабыз го негизи. Ал любой эле адамдарда болот, ал түшүнсө болот мындай караганда. Анан башкача эле сүйлөп атышкан. Анан кийин мындай кичине кыйынсынып болот го, эми кээ бир адамдар ушундай болот. Анан 150 сом төлөп эле анан кийин кайсыларды ырдайсыз деди. Анан кайсыл жактан коюп бересиз десем, YouTube'дан коюп берем деди. Макул анда Селин Диондун Титаникин билесиз да десем, ооба деди. Анан ошону коюп берейин дедим да, ишенбеген сыяктуу болдум. Ырдай алабы деди. Эми ошону ырдай алмак беле деп да ойлоп кетти окшойт да өзүнө. Любой эле кишиде ошондой ой болсо керек. Мисалы менде деле болмок кандай нерсе. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфонун сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Анан макул деп эле коюп берди. Коюп бергенден кийин эле башында эле уже вступление башталды. Биринчи куплеттин биринчи строчкасын ырдаганында эле элдин баары көтөрүлүп кирди. Ышкырып, кыйкырып, кол чаап ушинтип калышты да. Анан өзүм дагы баягы элдер ышкырып, кыйкырганда ошондой неме менен баягы күтүп алышат, ошондой кол чабуу менен, ышкырык менен мени кабыл алышат деп деле ойлогон эмесмин. Анан ырдасам эле аябай бакырып өкүргөндө музыка да угулбай калды кулагымачы. Анан бир маалда биринчи куплеттин ырдап бүтө электе эле бир жеринен баягы аппарат болгондон кийин бузулат да. Аны кандай нерсе болот техникада. Анан ошол жерден бир жеринен бузулуп кетти. Анан кайра улантып кеттим да. Ошентип кетип эле ырдадым, ырдап аны бүттүм. Бүткөндөн кийин эле просим деп калышты. Просим, еще одну спойте деп. Анан баягы ошончо эл суранып атса, анан кийин кетип калбайсың да. Анан тиги баланы карадым, не дейт экен депчи, акчасын төлөйүн дедим да, 150 сом. Төлөйүн десем эле, эжеке жок, бекерлерди атабыз деди. Бекерлерди атабыз, аябай үнүңүз сонун экен, дагы бир ырдап бериңиз деди. Анан кайсыларды коеюн дегенде эле оюма ыр келбейт. Анан күтүлбөгөн жерден болуп кетсе, баягы даяр эмессиң да. Анан ошентсем эле кайсыларды коюп берейин деди. Анан
ладно, Уитни Хьюстандын I have nothing деген ыры бар дедим. Ошону коюп бериңиз дедим. Макул деп коюп берди. Аны коюп берген, аны ырдап бердим. Аны ырдаганда еще больше неметишти да, аябай таң калышып, ышкырып, кол чабышып, аябай колдоо күчтүү болуп кетти. Мен барганда ушу баягы мактангандай да болбойбун, ачыгын айтканда ушу боз үйдүн сценанын аркасында киши деле жок болчу. Мындай отурган жерде кишилер бар болчу, анан карасам эле артыма да киши толуп калыптыр. Анан эле баары сүрөткө тартып атышат, баары видеого тартып атышат. Анан кызыктай да болуп кеттим өзүм, баягы күтүлбөгөн жерден элечи. Тартасы кызыктай болосуң го, көптөн бери ырдабаганга. Чынын айтсам 6 жыл болуптур ырдабаганыма. 6 жылдан бери үнүм дагы неметип калыптыр уже. Баягы тренировка кылып туруш керек да. Бир жумада хотя бы 2 жолу распевка кылып туруш керек. Андай дагы жок болсо, айылда жүрсөм, апамдын жанында жүрсөм, мен каяктан ырдайсың. Анан ошондой экинчи ырдап бердим, ырдап берсем эле анан кеттим. Анан кетсем эле тиги бала айтып калды, элдер такыр кой бербей коюшту. Анан микрофонду тапшырдым балагачы. Микрофон бериңиз, элдер азыр дагы сурай беришет десем эле тиги бала айтты, урматтуу элдер, келиңиздер, бул эжекебизге бир 10 мүнөт тынууга берели дешти. Тынууга берели, кичине үнүн эс алып алсын. Анан кийин кайра 10 мүнөттөн кийин ырдатабыз деди. Анан макул деп отуруп калышты элдер. Көрсө мени күтүп отурушуптур. Анан 10 мүнөт күтүп отурат, 10 мүнөт мен деле багы күтпөйдү деп ойлогон жокмун да. Анан фотосессия болуп кетти ар жагындачы. Келиңиз эжекке сүрөткө түшүп алалы. Атыңыз ким деле таанышкандар көп болуп кетти. Анан көбүнчөсү айтышты, эртең эле уже сиз жылдыз болуп кетесиз, Facebook, Instagram баракчасы барбы деди. Анан ооба бар десем эле, ошол жакта эртең күтүңүз, аябай дүңгүрөп кетесиз деп калышты. Анан десе эле, ооба деп койдум. Ичимде ишендиңиз беле эжеке? Ишенген жокмун. Ачыгын айтайын. Ошондо деле ошол элге айта албайсың да, унча албайсың, оюңду айта албайсың. Анан айтышты, эртең биз Facebookка чыгарабыз, монча эл чыгарат деди. Элдин баары тартып атышат. Элдин немесин өзүңүз көңүлүн өзүңүзгө бура алдыңыз деди да. Анан чыгарабыз дегенде эле мен ооба деп анан ишиме мынтип койдум. Каяктан чыгармак эле деп койдум да. Ушинтип койдум, чын эле айтайын, ачыгын эле айтайын, ушундай болуп калды, ушундай сезим болду. Анан күткөн жокмун. Ачыгын айтканда күткөн ушунчалык болуп кетет деп. Анан качып кетип бартам. Жолдошумду ээрчип алып, сиңдимди ээрчип алып, кызым жетелеп алып кетип бартам да, баскыга кетип калалы десем эле Сымбат деген эже келип калды. Анын эженин башында тааныбайм. Анан бир эже келип эле мен колуман кармап эле артыңыз ким деп калды. Анан бегим ай десем эле эмне кетип бартасыз дейт. Анан эжекем кетпегенде эмне кылабыз, кеч болуп кетти. Анан кызым да уйкусу келип калды го деп шылтоолоп кетип бартам да, десем эле жок, биз сизди күтүп атабыз дебедиби. Анан сизди күтүп атабыз, сиз каяка кетип бартасыз, монча эл сизди күтүп атат, монча эл деген 10 мүнөт деген, 10 мүнөттөн кийин ырдаш керек болчу деп калды. Анан эжекем тияктан уруксат бербейт экен. Акчасын төлөп деле ырдайт элем, бирок сиздерден ошо бир ыр айлансын дедим. Кантип ырдабай коет элем ушунча суранып атса. Анан просто тигил жакта диджей бала дагы нар жакта очередте ырдайм деген балдар көп экен дедим. Эми алар дагы ырдашсын да дедим да. Мен аларга очеред берип ырдай берсем, меникин да туура эмес болуп калат. Сиз да туура түшүнүңүз деп түшүнгөнгө аракет кылдым да, түшүндүргөнгө. Десем болбой койбодубу? Жок, биз түшүнбөйбүз, ошончо эл сизди күтүп аткандан кийин, короче, ни в коем случае деп калды. Мейли анда жүрүңүз, анда бара алдан жолдошум кайра артыма ээрчип келди. Жолдошум анда неметтим ба, бир четинен тартындым да, эми ал эмне дейт депчи. Ар ким жетелесе эле кете бересиңби деп айтабы деп ойлоп кеттим да. Анан жолдошум карап коем улам элечи. Анан ар жака бардык, анан диджей балага айтты. Неме, чоң жигит, бул эжебизди ырдаталы, биз ушунча эл күтүп атат. Анан күтүп атса деген ушунча элдин эмесинде кандай суранычын четке каккандай болуп каласың, туура эмес деп калышты. Анан макул деп, мен го без проблем, мен ырдап берем дедим. Мен бир эмесе эки деле ырдап берем дедим, ырдаса просто эми бул баланын жумушу да дедим. Десем эле тиги бала айтып калды, эже монча бала артымда очередте турат деп калышты. Анан мен дагы кой дегенге аракет кылдым да, десем болбой кошту. Анан астымдагы бир бала туруптур, ырдайм деп. Ал бала айтты сразу эле, эже мен сиздин артыңыздан ырдабайм деди. Анан эмнеге ырдабайсың десем, жок, после вас я не буду петь деп ушинтип айтты. Эмнеге, мне неудобно депчи. Анткени сизди ушунча эл колдоп аткандан кийин мен сиздин артыңызда ырдайм, мага уят деп атпайбы. Анан кой антпей эле, ар кимдин өзүнүн үнү бар, ар кимдин өзүнүн таланты бар дедим. Антпеш керек десем, по-моему, сен деле үнүң жакшы болсо керек, ушунча караокеге келип ырдап аткандан кийин десем, жок, эже мен сизден кийин ырдабайм. Если сиз мага разрешение берсеңиз, азыр мен сиздин алдыңызда ырдайын деди. Мен ага макул болдум. Хорошо дедим. Анан уялбаңыз десем, жок, мен сизден кийин ырдабайм деп болбой койду ал балачы. Анан хорошо дедим. Анан десем, тиги болбой көндүрдү тиги диджей баланчы. Анан эже мына иним, могу 150 сомду берейин, мына төлөп коем. Бул эжени ырдатыңыз, күтөбүз деди. Анан макул деп. Анан тигил бала айтты, бирок эжеке менден кийин ырдаңызчы, пожалуйста деди. Эми бир эле киши го деп ушинтти. Анан эми ал баланын деле неметин оюн түшүнөм да.
Анан кийин аныкын дагы эми мындай сыйлаш керек да. Анан макул дедим. Макул, анда сиз менден биринчи ырдаңыз, сизден кийин мен ырдайын деп экөөбүз сүйлөшүп алдык. Анан сүйлөшсөк эле тиги бала ырдады. Андан кийин мен ырдадым да. Анан ошондо кайсыл ырды ырдап берейин деп ойлонуп отуруп, Полина Гагаринанын аткаруусунда Кукушка деген ырды ырдап берейин, Виктор Цойдун ырдын ырдап берейин десем эле ошону коюп берди. Анан ырдап бердим. Анан ошону ырдагандан кийин эле чынын айтканда качтым. Эл кой бербейт болчу. Мен ошо Кукушканы ырдагандан кийин дагы кайра больше просим деп туруп алышты да. Анан мен тиги диджей балага барып микрофон тапшырдым да качтым. Мен качайын дедим, азыр могу жерде мени кой бербейт депчи. Чынын баягы мактангандык эмес, просто могу жерде сольный концерт болуп кетет дедим. Андан кийин баягы элдер деле чыкмак, биз деле төлөйбүз депчи. Просто эми нар жакта балдарды ырдайбыз деп атса, анан уят го. Анан кой кетип калайын деп кетип калдык. Мына кечээ эле ынтымак паркка барып ырдадыңыз. Элдин баардыгы колдошту, бирок айрымдары баягы айтышты да, бул фонограмма депчи. Ушуга сиз кантип жооп бересиз? Жооп бериңизчи көрүүчүлөрүбүзгө. Мен ушул суроонучу ошо билбейм, кечээки эл деле, сиздер деле биринчи жолу берип аткан жоксуздар. Мага бул суроону любой адам берет. Эмнеге билбейм, мен баягы ошончо мен өзүм деле мындай со стороны виднее деп коет го, мен өзүм деле билбейм, өзүм канчалык деңгээлде жакшы ырдап атканымдычы. Анан ошон үчүн апам да мен айтып берет да, сен өзүңдү өзүң баалабайсың дей берет да. Ушул сөздү көп айтчу. Сен өзүңдү өзүң баалабайсың, ошон үчүн да сени эл баалабайт дей берчү. Сен өзүңдү канчалык бааласаң, ошончолук эл сени баалайт деп айтчу эле да. Анан азыр ойлоп көрсөм, ошол чын окшойт. Мен азыр деле өзүмдү анчалык деле баалай бербейм, бирок Эми буйруса баалап баштайсыз. Эми буйруса баалап баштайм. Андан кийин көп адамдар айтат, бирок мен фонограмма менен ырдаган эмесмин. Мен ресторандарда ырдап жүрдүм, эми ал жакта тем более фонограмма менен ырдай албайсың. Сразу элдер айтат да, фонограмма менен ырдап атат депчи. Анан Тюбетейкада ырдап жүргөндө бир киши болду, түрк улутундагы болуш керек эле. Бир эмени ырдап аттым. Любовь похожая на сон дегенде Лара Фабианын вариантында ырдадым да. Ырдап эле бүтүрүп атсам, бир байке маңдайымда отурат. Аябай карап отуруп алыптыр. Анан мен деле ага башында маани берген жокмун. Анан ырдап бүттүм. Бүтсөм эле анан ошол байке басып келатат маңдайымачы. Анан келип эле колуңду берип койчу деди. Орусча сүйлөдү. Анан колуңузду бериңизчи деп. Анан макул деп колун берсем эле өптү да колуман. Колуман өп туруп эле айтты. Аябай сонун ырдайт экенсиз, бирок живой ырдасаңыз мындан сонун болмок экен дебедиби? Анан дегенде мен дагы кандайча живой ырдасаң деп ушинтим десем, анан сиз мен живой ырдаганыма ишенген жоксузбу десем, жок, мен ишенген жокмун, чын фонограмма менен ырдабадыңызбы деди. Мен айттым, байке, кечирип коюңуз, бирок мен фонограмма менен ырдабайм дедим. Мен только живьем ырдайм. Кааласаңыз мен живьем деле ырдап берем азыр дедим. Без проблем. Десем, деп эле ишенди да, сөзүм элечи. Ишенип турам, молодец. Анда дагы бир жолу өп коюнчу деп, колуман карап дагы бир жолу өптү да. Анан макул, рахмат деп эле кетип калды. Анан көп адамдар айтышат, фонограмма менен ырдап атат, окшойт дей беришет да, бирок мен фонограмма менен ырдабайм. Мен ушул жашоомдо ушул жашка келип, ушу калпайтпайын бир же эки эле жолу болду фонограмма менен ырдаганым. Сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр уктуңуздар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, Бегим эже эмне деди? Анда сиздер үчүн жагымдуу чыгарма, баягы жандуу үн менен. Every night in my dreams I see you, I feel you. There is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone.
Love was when I loved you. 1, 2 time I hold to. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on. You're here, did nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart will go on and on. Бали, кандай гана үн, кандай гана жагымдуу чыгарма. Чоң рахмат. Жүрөктү гана кылын дирилеттиңиз десем болот. Анда багы ошол жактан чет тилден да башка кукушкан ырдадыңыз сурайт, билишимче. Кукушкан ырдадым, ооба. 2 англисче болуп калды. Анан 3-сүн кайра эле багы англисче ырдай бербестен бир орусча ырдап коеюн деп. Келиңиз анда ошол чыгарманы окуп бербейсизби? Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые голову сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Вот так деңиз. Баракелде. Болсолар болсун. Анан мындай үндү сиз ишиңизде кантип сактап жүрөсүз эжеке? Эмнеге ырдабайсыз? Каякта жүрөсүз буга чейин? Ичимде деле сактап, негизи талантты мындай үндү өзүңүздөр айткандай ичке сактап жүрө албайт экенсиң. Мен 6 жылдан бери ырдай элекмин деп атпайм, ошо 6 жылдан бери аябай сагынып калыптырмын, чынын айтканда. Кече караокеде ырдаганда аябай жанагынча эл ушинтип мени аябай жылуу кабыл алды да. Аябай жылуу кабыл алып, жакшы сөзүн айтып, жылуу сөзүн айтып, кол чаап, ышкырып, аябай колдоо көрсөткөндө ушунчалык баягы ырчынындагы ырчылардын баары эле мени түшүнсө керек. Шоу бизнестеги адамдар, бул искусствонун адамдары канчалык элди колдогон сайын ошончолук бир мындай ичиңдеги толкундоолор, ичиңдеги бир мындай кубаныч, ушунчалык бир ичиңе батпай кетет экенсиң да. Мен азыр ошондой сезимде турам деп айтсам жаңылышпайм. Анан эмне үчүн ырдабай калдым? Биринчиден төрөп калдым, турмушка чыгып. Анан төрөгөндөн кийин декретке чыктым. Мен 6 айында, боюмда 6 ай бар болчу кызым. Ошо кызым боюмда барда декретке чыктым. Ошол боюнча эле тамак хажайка болуп калдым. Тамак хажа баланы багыш керек экен, анан баламды таштаганга киши жок болуп калды. Өзүм жалгыз багып, жолдошум иштейт. Анан ошентип жүрүп эле жолдошум бизди багып калды, дем каржылап калды. Анан мен үйдө, үй жумуштары менен бала багып калдым. Ошентип эле неметип калды, кандай десем мен багы, жолум байланып калды да. Үйгө эле кызмат кылып калдым. Анан кийин эле мына 4 жыл болду айылга кеткениме. Казармандык болом өзүм, Тогуз Тороо районунан. Анан ошол жакта апам жалгыз болуп калды. Апам азыркы тапта 71 жашта.
Анан апамды жалгыз таштай албай эле атам каза болуп калды. Атам каза болуп калганда барып калдык. Анан баргандан кийин эле апам жанында калыш керек болуп калды. Анан мен бир туугандар өзүм 5 бир тууганмын. 5 бир туугандын эң кичүүсүмүн. 2 агам, 2 эжекем бар. Эң улуу агам каза болуп калган. Анан азыр бир агам бар, бул жерде жанымда сиңдим жүрөт. Анан эжекелерим бүт эле заграницада жүрүшүп эле үй бүлөлөрү менен кетип калышкан. Анан жалгыз эле мен калып калдым баягы. Анан мен да кетип калсам уят караган кишини таштап, анан кой апамдын жанында калалы деп эле жолдошум болуп, кызым болуп апамдын жанында калып калдык. Анан ошентип эле шаарга келбей анан ырдалбай калды. Ырдай албай калдым. Анан айтып калдыңыз да, Борборуско келгениңизге 1 апта эле болду депчи. Анан бул жака кандай себептер менен келдиңиздер? Ден соолукту чыңдоого эле келгенбиз. Келбейт болчубуз. Анан ошо жолдошум экөөбүз кичине медицинский бир осмотрдон өтүп коелу деген ойдо эле келдик. Анан кичине майда чүйдө жумуштар бар болчу. Анан ошолорго келип калдык. Анан больницага көрүнөлү деп ошого кичине баягы убактыбыз созулуп калды. Же болбосо кече мурда күнү жолго чыкмакпыз негизичи. Анан бул дагы бир буйрук окшойт. Жолубуз кармалып калды да, врачтар да өзү сүйлөшсөм, понедельник күнү саат 9га келгиле деп калды. Анан ал күнгө эртеңкүгө жазылып койгонбуз. Анан баягы маңдайыма жазып койгон окшойт, Кудай берип атат окшойт. Кетпей тур, бул жакта мындай күтүп атат сени деп калды окшойт. Ошон үчүн дагы баарын негизи буйрук билет турбайбы? Биз ойлогондой боло бербейт экен да. Мен өзүм мурунтан бери жакшы пландарды коюп келгем, бирок мындай пландарым баягы эл алдына чыгуу пландарым мисалы ишке ашкан жок да. Өзүм да жакшы аракет кылбай койдум окшойт. Кичине жалкоолук кылып койдум окшойт да. Анан азыр ушул момент келип калды окшойт. Билбейм кандай, эми мындан аркысы кандай болот, эми дагы Кудай билет. Пикке чыгыш үчүн көпчүлүк аракеттер кылат депчи. Ошол нерсени кармап туруш кыйын дейт да. Ушул нерсеге канчалык ишенесиз? Ушул нерсеге жакшы эле ишенем, аябай эле ишенем. Себеби мен ошондой учурларды бир эмес ушу 2 жолу колдонуп учурдум окшойт. Мен айтып атпаймынбы жана жалкоолукта кылып койдум депчи. Негизи өзүм ачыгын айтканда жалкоо адаммын да. Көп эле мындай оңой нерселерге да ушу барыш мен үчүн мындай кандай десем, ушу бирөө эле бутуман байлагандай эле боло берет да. Анан кече күтүлбөгөн жерден эле Кудай өзү эле мынтип түртүп койду окшойт, бегимай бар депчи. Анан 2011-жылы мына көп эле конкурстарга катышканга аракет кылдым. 2011-жылы мен аябай шагым сынып калган, бирок чынында ошондо аябай мен ишенбей калдым да. Колду эмдай ырчылардын, тааныштардын, элдердин колдоосуна деле ошол учурда аябай ызаланып калгам. Ошондон дагы мага бир неме себеп болду окшойт. Мындай баягы дальше продвигаться этпегенгечи, ошондон дагы жалкоолугум күчтөнүп кетти да меникичи. Мен азыр ошентип ойлойм да. Азыр ошол күндөрүмдү эстеп кыйын сагынам. Азыр 2011-жылы акыркы жолу бир конкурска катыштым. Ал убакта Ысык көлдө Кадыр түн деген конкурстар болчу, жыл сайын өтчү. Анан ошол жакта биздин Юрий Бабков деген байкебиз бар. Ошо Юрий Бабков, Асель эжекебиз, Осмонова, Жанета Бабкова эжекебиз ошолордун аркасы менен баргам. Ошолордун дагы ошол учурдагы бир чоң салымы бар да. Ошо эжекелерибиз менен барып, көлгө барып, аябай даярданып алгам. Ошондо Жанета Бабкова эжекебиз мени алып барып, Восток 5тен бир көйнөк тандап ушинткенбиз да. Аябай көйнөк тандап алып барып, анан ошол учурда мен эме деген ырды ырдап бергем. Лара Фабиандын аткаруусундагы Адажо деген ырды бар. Ошо Адажону ырдап бергем. Анан ошондо Нурзат Токтосунова эжекебизчи, алып баруучу эжекебиз, ошол алып баруучу болгон. Анан айтты, мен ал жакта сценада начар болчу. Анан шиштака менен да баса албайсың да, кулап кетпейин деп. Эптеп басып баратсам, Нурзат эжеке айтты. Бегимай, көрдүңбү? Элдер кандай туруп кол чабышты сага. Бир дагы участник ушундай туруп кол чабышкан жок. Байкадыңбы ошону деди. Анан кийин эжеке байкадым, бирок көзүм тумандап кетти дедим. Анан деп эле нары түшүп барсам эле Гүлнур эжекебиз эметип калды. Бер жактан келип мен колумду кармап, мен ызаландым да. Анан баягы аягында жыйынтык болду, жыйынтык болгондо эле мага поощрительный деп конвертте 5000 сом беришти. Анан ызалангандыгымдан ошо поощрительный призен мен алганга дагы сахнага чыккан жокмун. Ушунчалык ызаланып калып турмун. Баягы мен ички дүйнөмдө аябай күткөм да, мен бир хотя бы гран-при албасам дагы бир экинчи орунга илинем деп уверенность бар болчу да. Анан бир жагынан айтканда ушу анчалык деле өзүңө уверенно болгон болбойт экен жашоодо. Ошондон шагың сынып калат экен да. Ушул сөзгө мен ишенем. Өзүң таштабашың керек экен. Ошончолук аракет кылышың керек экен. Мен убактым азыр келип атат окшойт эми. Эми кармап калыш керек экен. Эми кармап калыш керек го. Баары эле айтып атышат. Саматтар чалып, бүт Зарина деген кыздар бар, мен менен чогуу иштешкен, бүт ырчы кыздар, шоу бизнесте, могу искусство тармагында жүргөн адамдар да. Эгерде шоу чөйрөсүнөн адамдар менен таанышмын деп калбадыңызбы?
буюрса сиз чыккандан кийин элдин баардыгы көрөт, Жети Дубан, Кыргызстандын баардыгы көрөт. ооба буюрса. Сизди шоу өкүлдөрү колдоп, буюрса сахнага алып чыгууга бир шарттарды түзүп берсе, ырдоого макулсузбу? Азыр эми ырдоого макулмун деп өзүм деп этпей турайынчы, жооп бербей турайынчы, себеби муну азыр жооп сиздерге берип койсом, өзүмдүн негизи жүрөгүмдүн түпкүрүндө макулмун да. Анан менен баягы жалгыз баш болбогондон кийин үйдө жолдошум бар, апам бар. Апам негизи байкелерим, эжелерим эки колдоп деп колдошот да. Анан жолдошум эгерде мен сага каршылык көрсөтпөйм, макул, ырдай бер десе, мен макулмун. Анан эгерде жолдошум жок, андай болбойт, интернетте эле ушинтип жүрүп тур, андай мында аныңа каршылык көрсөтпөйм десе, анда эмне кылабыз? Анан үй бүлөнү тандайбыз да. Үй бүлө деген эми биринчи очередте турат да. Ушул мына ырдаган видеоңуз соц тармактарга чыкты да. Анан үйдөгүлөрдүн көз карашы кандай болду? Эмне деп айтышты? Үйдөгүлөрдүн көз карашы азыр апамдын көз карашын көрө элекмин, себеби апам үйдө баягы интернет колдонгонду билбейт, караган киши болгондуктан. Анан жанында мен болгондо баягы интернет көргөзчүмүн, телефондон мындай болуп атат, YouTube'да тигиндей жаңылыктар болуп атат дечимин. Анан жаңы эле жеңем чалып калды. Ошентип мен тиги сиңдилерим, эжелерим чалып атат, кайын сиңдиңиз ушинтип бизде болуп атат шаарда деп, аябай подпискалар көп болуп атат, типа тияка чакырып атышат, бияка чакырып айтышыптыр. Анан азыр келатсам, как раз силер чакырып атканда жеңем чалып атпайбы? Ой, бегим ай ушинтип кеткен турбайсыңбы, ай молодец, аяштарымды аябай эметип атышат, күтүп атышат. Анан мындан эжекелерим угал окшойт. Баягы аякта жумушта да, эртеден кечке эми Россияда жумушта болушат. Анан кийин кечинде эле чогулуп жатып калышат, эс алып калышат, аяктын эми жумушун түшүнөсүздөр да. Анан ошон үчүн баягы азыр интернет кармаганга убактылары болбой атышат окшойт. Анан эми кечинде көрөбүз, буйруса. Менимче, мен бирок 100% гарантия берем, то что менин бир туугандарым, байкем, эжекелерим, апам колдойт. Кыргыз болуп уктап, жылдыз болуп ойгонгон Бегим ай эжебиз мындан ары жолун кантип улайт? Мындан ары жолумду кантип улайм? Эми аны азырынча баягы ойлонгон деле жокмун, эми кандай улайм. Баягы интервьюдан кийин кандай болот деп коеюнчу нар жагы. Анан азырынча алдыма деле баягы план кое элекмин. Кудайым буйруса, могу кичине ден соолугубузду чыңдап алып, 3-4 күндө бүтөбүз го деп ойлоп атам. Анан ден соолугубузду чыңдап алгандан кийин айылга, апабызга аман эсен жетип алсак, Кудай жол бер деп, Кудайым буйруса, жолубуз шыдыр болуп, жолдошубуз кыдыр болуп, жакшы жетип алалы. Андан аркысын ушу билбейм, интернеттенби кандай кылып бир уланта берсек болобу деп так ойлоп атам да. Анан андан нар жагын көрөбүз, Кудайым буйруса. Эжеке, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бере турасыз. Интернет желесинде, интернет айдыңында бир ырдап, баягы айтып калдыңыз башында 150 сом төлөгөм депчи. Азыр ойлонуп турам да, 150 сом менен Бегим эже демек хит болгон турбайбы депчи. Ошондой болуп калдым окшойт. Ошондой болуп калдым окшойт. Ушу Сымбат эжеге дагы чоң рахмат. Сымбат эже аябай кандай десем эми бүгүнкү азыркы сиздер менен маектешип отурганыма дагы ушу Сымбат эженин дагы бир салымы чоң десем жаңылышпайм да. Бар болуңуздар, сиздер дагы бар болуңуздар, чың ден соолук каалайм бардыгыңыздарга, ишиңиздерде алга жүрүшө берсин. Жамандык көрбөңүздөр жашоодо, жашооңуздарда бардыгыбызды жакшылыктар гана коштой берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушул берүүбүздү Super KG YouTube каналынан көрө аласыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки маектерден, кийинки эфирлерден жолугушканча бар болуңуздар.